Assalamu алейкум, Марва телеканалының көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угуучулары. Сиздер менен жүздөшүп, көрүшүп турганыбызга Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Жана акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Сиздер менен кайрадан насыйкат берүүсү бизде конок бар. Assalamu алейкум устаз. Устазыбыз Бактияр Токтогази уулу. Салам алейкум устаз, кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Сырттагы атмосфера сизге манайыңызга тоскоол болгон жокпу? Эч кандай тоскоол болгон. Баары жакшы, Жакшы. Биз негизинен бүгүн ырыскы деген тема аркылуу сүйлөшөбүз. Ошол темада сөздөрдү алып барабыз. Деги эле ырыскы деген эмне? Сиз кандай түшүнөсүз? Деги эле жалпы ал кайсы тилден алынган? Деги эле жалпы бир жооп берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Биринчиден, бул ырыскы деген сөз араб тилинен келген. Араб тилинде ризк деп коет. Рызкы деген бул араб тилинде жалпылай айта турган болсок, бул материалдык жана материалдык эмес баалуулуктар дейбиз, мал мүлк дейбиз, бардыгы кирет да. Бизде мисалы үчүн көрүнгөн дагы, көрүнбөгөн нерсенин бардыгы. Мисалы үчүн көрүнгөн кайсы ошо ырыскы болушу мүмкүн. Бул акча, мал мүлк, үй, уна, мал жандыктар, кийим кече жана башкалар да. Ошондой эле биздин мисалы үчүн бала чакаларыбыз, булар дагы Кудай Тааланын берген рызкысы. Ал эми материалдык эмес рызкы дагы болот. Бул кайсы? Бул илим, билим, бул бир мансап, бул бир кызмат, бул бир кандай бир авторитет адамга берилген. Мунун бардыгы рызкы деп эсептелинет. Ошондой эле рызкы бул дүйнөлүк рызкы болот, анан акыреттеги рызкы. Дүйнөлүк рызкы бул биз азыр алдыда санап өткөн бардыгы ошол дүйнөлүк рызкыга кирет. Ал эми акыреттеги рызкыга кайсылар кирет? Бул мисалы сооп, Алла Тааланын ыраазычылыгы, ошол эле бейиш, ошол бейиште убада кылынган дарыялар, жер жемиштер, ошол каалаган нерсенин бардыгы боло турган бардыгы бул рызкы. Бул акыреттеги рызкы. Бизде кээде ошондой түшүнөбүз. Эмне үчүн биз рызкыны айткыбыз келип турат? Бул жерде рызкыны биз кээде ушул материалдуу гана баалуулукту эсептейбиз да рызкы деп. Ошо менен чектелебиз. Кудай Таала рызкы бериптир деп ойлойт. Ошол бир гана материалдык жактан берсе, ошондо гана рызкы деп эсептейбиз. Ал эми мисалы үчүн кээ бир адамдар болот. Рызкыны Кудай Таала бардыгыбызга тең бербейт. Бул Алла Тааланын даанышмандыгы. Себеби рызкыда билесиз, кээде бай адамдар бар, кээде орто адамдар бар, жакыр адамдар бар. Кудай Тааланын бул даанышмандыгы, кимге кааласа кандай берет, кайсы өлчөмдө берет, бул Алла Тааланын иши. Ошондуктан бизде ошол материалдык рызкыны гана рызкы деп, башкасын рызкы деп эсептебей коюу дагы бул туура эмес. Мисалы үчүн кээ бир адамдын мал мүлкү жок, бирок ал илими бар. Же анын бир кызматы бар, же болбосо мансабы бар, бирок анын мал мүлкү жок. Биз баягы эсептегенде рызкы деп эсептегенде, ошондуктан биз эч мындай бул жерде Кудай Тааланын бергенине бир нааразычылыгыбыз болбошу керек. Бул бардыгы Алла Тааладан боло турган, келе турган рызкы. Урматтуу угарманым, бизге СМС кат аркылуу дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. 705-96-44-41. Устаз, негизинен бул рызкы дегенде эле ар ким ар кандай түшүнөт? Ар ким ар тараптуу рызкын алдык деп ойлошот. Негизи рызкыны кантип табуу керек? Кээ-биркилер адалдан, кээ-биркилер адал эмес жактан алышат. Ошону канткенде адалдаштыруу керек. Эмне кылсак болот? Бул жерде биз баягы ишеним деп коебуз. Акыйда маселесине дагы байланыштуу болушу мүмкүн. Бул суроо. Бизде мындай маселе айтылат да, бир адам мисалы
Алла Таала бизге адал ырыскыдан таап жегиле деп буйрук берет. Адал ырыскы деген эмне? Биз туура ошол динге, дин буйруган, дин жактырган иштер, амалдар, бул Кудай Таала сүйгөн амалдар. Кудай Таала тыйган амалдар, бул демек туура эмес амалдар. Мисалы үчүн Алла Таала ошол Жума сүрөсүндө айтылат да, ушу жума намазы бүткөндөн кийин силер ырыскыңарды жер жүзүндө издеп тапкыла деп айтылат маанисинде. Бул дегени силер бир аракет кылгыла, туура ишти жасагыла, мисалы үчүн сооданын туура жагын, эмгекчил, мисалы үчүн бир дыйкан өзүнүн жерин айдасын, бир кесипкөй дарыгер өзүнүн ишмердүүлүгү менен алектенсин, мисалы экономист өзүнүн багытында ишмердүүлүгүн жүргүзсүн. Бул туура эгер аткарса, мындан тапкан кирешеси бул адал болуп эсептелинет. Ал эми мисалы үчүн Алла Таала айтып атат, тыйган, мисалы үчүн чучкунун эти, арак, зынакорлук жана башка, мисалы үчүн пара алуу, же зулумдук кылып бирөөнүн мал мүлкүн тартып алуу, бул Кудай Таала тыйган амалдар. Бирок кайсы бир адам ошону алып алган болсо, бул ырыскы деп эсептелинет. Бирок Кудай Таала жактырбаган ырыскы да. Ошондуктан бизде мындай да, эгер бир адам уурдап алды дейли, бирөөнүн мал мүлкүн, бул ырыскы деп эсептелинет, бирок Кудай Таала муну жактырбайт, муну сүйбөйт. Эмне кылыш керек? Өзүнө кайтарып бериш керек, ээсине. Бирөө бирөөнүн мал мүлкүн тартып алды. Ал эмне кылыш керек? Ал тартып барып бериш керек. Бул тартып алып же уурдап алып, же ошол туура эмес арам жол менен акчаны таап алып, Кудай Таала кечир дегени бул туура эмес. Ошондуктан бизде эреже бар. Ошол акыретте барганда адамдардын укуктарына Алла Таала кийлигишпейт. Өзүнө тиешелүү болгон укуктарда Алла Таала кийлигишет. Мисалы үчүн намаз, орозо, зекет жана башка маселелерде бир адам кемчилик кылып аткара албай калса, Кудай Тааладан кечирим сураса, Алла Таала буйрса кабыл кылат. Ал эми бирөөнүн мал мүлкүн тартып алса, же уурдап алса, же туура эмес жанагы паракорлук жана башка жолдор менен тартып алган болсо, мындай нерселерди, мал мүлктү өз ээлерине кайтарып берүү керек. Устаз, мындай суроо жаралат да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бизнесмендер бир иштерди кылышат. Бирок ал нерсе адал эмес экенин билишпейт. Бирок адал эмес экенин билгенден кийин аны эми сразу таштап кеткенде балким үй бүлөсү жапа чегип калышы мүмкүн. Андан мурдагы жегендери уже арам болгонда, ошону канткенде оң жолго салып адалдаштырууга болот, убактылуу. Билгенден кийин. Бул жерде эреже бардыгына бирдей да. Мисалы үчүн бир адам билбей алган болсо, өткөндөрүнө эми Кудай Тааладан кечирим сураш керек. Бирок ошол билгенден кийин ал адам, эгер жанакындай туура эмес дегенде бирөөнүн укугуна зарар кеткен болсо, мал мүлкүн алып алган болсо, же алдамчылык, же көз боемочулук бир жолдор менен туура эмес, ошо Кудай Таала сүйбөгөн, жактырбаган жолдор менен табалган болсо, жанакы мен айткандай эле адалдоо жолу бул өз ээлерине кайтарып берүү менен гана бул адалдаса болот. Бирок кээ бир учурда мындай болот. Бир адам ошо туура эмес жол менен, арам жол менен акчаны алып алат, бирок кайтарып берейин десе, эсин таппайт, эсин билбейт. Ал кимден алган, качан алган билбейт, унутуп калды ал. Ошондуктан кандай кылат дегенде биздин аалымдарыбыз эмне дейт? Ошол канчалык нерсени алган болсо, ошону кайра садака кылыш керек дейт. Мүлктү. Соопту үмүт кылбастан кайра садака кылыш керек дейт. Элге, ошол муктаж болгон элге кайтарып бериш керек дейт. Садака иретинде. Демек, ал мындайча айтканда алмаштыруу катары дагы болуп калат экен, Бул эми баякы бул дүйнөдө ошол мисалы үчүн Кудай Таала мен аракет кылдым. Баягы мен бирөөнүн мал мүлкүн алып алдым эле, туура эмес жол менен, арам жол менен. Мен кайтарайын деп атам.
бирок кайтара алган жокмун. Мына сен өзүң күбөсүң, мен ошол мал мүлүктү садака кылдым ошо муктаж болгондорго. Себеби деген мунун баардыгы Алла Тааладан деп биз баягы сөзүбүздүн башыбызда айттык. Бул эми ал дагы ошо эл муктаж болгон адамдарга кайтуусу керек. Устаз, азыркы учурда негизи ырыскыны Аллахтан деп түшүнөбүз, бирок тилекке каршы азыркы бир көз ачыктарбы же бир ушундай бир адамдарга барып, кайрылып, анан ырыскыбыз ошолордун артынан улам келип атат дегендей кандайдыр бир мааниге келип токтолууда да. Бул жакка кандай карайсыз? Туура, буну биз баса белгилеп айтып кетишибиз керек. Себеби ырыскы Алла Тааладан болот деген ишеним дагы бул маанилүү ар бир мусулман үчүн. Туура анын себептерин биз аткарышыбыз керек. Туура аткарышыбыз керек. Кудай Таала ырыскыны убада кылган, бирок анын жол жоболорун, анын кантип ошол ырыскыга жетүү жолдорун дагы көрсөткөн. Мисалы үчүн буйрук берген. Бир адам эч бир аракет кылбастан жөн эле жатып алып, мага Кудай Таала ырыскы берет деген нерсе, мисалы үчүн колунда күчү бар, иштей алат, мындай адам жатып алып Кудай Таала ырыскы берет деп отурганы бул туура эмес болуп калат да. Бул надандык болуп эсептелинет. Туура Алла Таала убада кылган. Кээде мисалы үчүн Алла Таала ошол өзүнүн аяттарында айтат, ошо күчү жетпеген ошол жандыктарга дагы Алла Таала ырыскысы келип турат деп убадасын берген. Бул мисалга айтабыз качан. Мисалы үчүн бала энесинин курсагында жатат. Ага ырыскыны ким берет? Аллах Таала. Алла Таала берип туручу ырыскы. Ошол эле мисалы үчүн тирүү десе жумуртка, балапан боло турган жумуртка жатат. Ошого ошондой ырыскыны берип турган ким? Бул бир гана Алла Таала. Ошондой нерселер көп. Мисалы үчүн бул бир эле адамдарга тиешелүү эмес. Бул ошондой эле канаттуу жан жаныбарларга дагы тиешелүү. Мындай карап көрө турган болсок, Алла Таала ошонун баардыгына ырыскысын берип атат. Алсызына дагы, күчтүүсүнө дагы. Ошондуктан жанакы маселеде себебин аткарышыбыз керек. Мисалы үчүн мусулман катары. Анан ошол сиздин сурооңузга жооп катары, кээде бизде ушундай бир көрүнүштөр бар коомдо. Сыйкырчыга, көз ачыкка барып, жана башка бир адамдарга барып, төлгө ачып дейбизби, барып, менин ишим жүрүшпөй атат. Жолумду ачып бер. Менин соодам болбой атат. Соодам болсун, бирдеме кылып бер. Ошого адамдар акчасын берет, дагы эмнелерин, баалуу нерселерин берет. Анан ушинтип жолун ачтырам дейт. Бул өзү ошол мусулман катары туура эмес түшүнүк да. Бул туура эмес. Жол менен баягы Кудай Тааладан ырыскыны суроо бул туура эмес. Ошон үчүн Алла Тааладан өзүнөн сурашыбыз керек биз. Кудай Тааладан ырыскыны бер. Анан туура жол менен, мисалы, шарият тыйбаган жолдор менен биз талап кылган болсок. Мисалы үчүн биз замандын талабы катары айтып коелу, баягы азыр биз интернеттин заманы деп атпайбызбы? Азыр элдер соодада, эгер сен интернетте жок болсаң, соодада жоксуң дейт да. Бул эми замандын учурундагы бир курал. Аны адамдар ошол жерде мен мисалы үчүн кийим сатып атам, же бир буюмду сатып атам, мына келгиле, менин магазиним бар, дүкөнүм бар, мен ал жерде мону сатам дейт да. Жанакындай ыкмаларды колдонуп да, эми бир мисал катары айтып атам. Ошондуктан мындай көз ачык, төлгөчү, жана башкаларга баруу бул динибизде тыюу салынган амал. Бирок устаз, негизинен адамдар келгенде көз ачыкка барышат, ушундай жолум ачып берги, төмөнкү сиздер айткан сөздөр деле айтылат. Бирок ошондон кийин биз ушундай бир результатка жеттик, ушундай бир жагдайды кылып берди мага деп өздөрү эле ишенип калбастан, булар башкаларды дагы ишендирип келүүдө. Бул жагы кандай болот? Канткенде ошолордун мейсине дейбизби, акыл эсине дейбизби, канткенде бир туура нерсени жеткирүүгө болот. Негизи биздин кандай бир кызматыбыз бар ошолорго жеткирүүгө?
Биздин кызматыбыз, биздин ошол түшүнгөн баягы инсандар катары, ошо билген адамдар катары ким гана болсун, ошол мындай иш аракеттерди бирөөлөрдөн, туугандарынан, жакындарынан көрүп калган болсо, айтып эскертүү керек. Бул милдеттүү түрдө. Кел тууганым, сенин кылып атканың туура эмес. Сен туура эмес кылып атасың, анга барганың туура эмес. Сен Кудай Тааладан сура, сен баягы туура ыкмаларды колдон, алдабай ошо рызкыңды баягы изде, тап, соодаңды жүргүз. Эми бул соодадагы рызкы айтып атпайбызбы? Кимде бир туура болгон болсо, туура кылган болсо, буюрса соодасы жүрүшөт. Кээде бирөөнүкү мисалы үчүн бул жерде кээде билебиз, соодада дагы бир мезгилдер болот экен. Кайсы бир мезгилде соода жакшы болот, кайсы бир мезгилде соода алсыздайт. Ошондуктан бул жакты дагы эске алышыбыз керек. Демек бул эң негизгиси ошол биздин ишенимибиз, биздин ыйманыбыз, ошо рызкы бул Алла Тааладан гана болот деген ишеним болушу керек. Демек бул жон гана бир бурмаланган бир көрсөтүү катары көрсөк болот экен, Устаз, мен сизге бир суроо берейин. Кантип рызкыны чакырабыз деген суроо. Канткенде рызкыны чакыра алабыз? Биз рызкы дегенде биз туура Кудай Таала сүйгөн, үндөгөн, чакырган нерселерди кылышыбыз керек. Анан биздин колубуздан келе турган амалдарды, иштерди аткарсак, буйрса болот. Бирок биз баягы сөзүбүздүн башында айттык эле, рызкы бул бир эле материалдык баалуулук эмес, көзгө көрүнгөн. Бул жанакындай материалдык эмес баалуулуктар дагы болот, жана сөз кылдык. Ошондуктан Алла Таала өтө даанышман зат. Алла Таала рызкы берүүчү зат. Кээде бир ушундай болот, адамдар ушунчалык тырышып иштейм дейт, соода кылайын дейт, кылса дагы бирок бир натыйжаны көрбөйт да. Үзүрүн көрбөйт. Бул да бир даанышмандык болушу мүмкүн Алла Тааланын. Кээде бир адамдар аз убакыт ичинде тез рызкыга жетет, мал мүлктөргө жетет. Бул дагы Кудай Тааланын даанышмандыгы. Биз эч качан мындай Кудай Тааланын берген рызкысына биз нааразы болбошубуз керек. Айтып атабыз, бул туура кылып эметели, аракет кылалы, болгондо буга шүгүр дейли. Бирок болбой калса, биз Кудай Таалага нааразы болбошубуз керек. Мусулмандын эң ушул жери ушундай адеп баягы кулк мүнөздө болушу керек да. Анан айтмакчы, рызкы ошол бир гана материалдык эмес деп атабыз. Материалдык эмеске дагы бул адамдын кулк мүнөзү, баягындай асыл сапаттары дагы кирет да. Демек бул дагы биздин бир рызкыбыз, Ошол тууралуу сөз кылып калдык. Рызкы материалдык жана материалдык эмес болгондо кандай болот? Мындай бир жекече мындай бир чечмелеп айтып берсеңиз. Мисалы үчүн кээ бирки адамдар динден бир аз алыс болгон адамдар дейли, иншалла баарыбызга хидаят берсин, бул жакка жакындайбыз, буюрса. Ошондо дагы кеңири түшүнүш албай калат да. Ушуга бир кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Биз рызкы дегенде баягы жогоруда айтылгандай эле, бүт нерсе баягы көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы бизде болгон, мунун бардыгы рызкы. Көрүнбөгөн нерсе дагы баягы айттык. Бул акыркыдагы айтканыбыз баягы адамдын кулк мүнөзү, сапаттары, ошонун характерлери дейбизби, анын бир кээде адамдарда бир сыпаттар болот, лидерлик жана башка мындай башкаруучулук, уюштургуч ушундай бир эмелер болот, сыпаттар болот. Мунун бардыгы мындай кармап көрчү нерсе эмес да, материалдык. Бул көрүнбөй турган. Ошол рызкы деп койсок болот. Ошол эле илимди айттык. Бул дагы ошол эле мектепке барат, бир эле мектепке барат, бир эле мугалимден окуйт, бирок ушундай экен, баягы Кудай Тааланын даанышмандыгы да. Бирок арасында бардыгы эле илимди, билимдүү, же болбосо математиканы түшүнгөн, же башканы түшүнгөн адамдар чыга келбейт.
кээ бирөө ошону өздөштүрөт, жакшы түшүнөт, жакшы билет. Бул дагы Кудай Тааланын берген ырыскысы да. Бул анан жана айттык, мисалы үчүн материалдуу бул ошол тапкан акчасы, мал мүлкү жана башкалардын баардыгы бул дагы рызкы. Анан ошол рызкыда биз сөзсүз түрдө туура жол менен тапканга биз аракет кылышыбыз керек. Устаз, бул жакта бир суроо келиптир. Үй бүлөнү пландап жатышпайбы? Көп балалуу болсок, бага албай калабыз дейт. Буга дин кандай карайт? Жакшы суроо. Эң жакшы суроо. Бул Кудай Тааланын убадасы бар. Алла Таала ошо Кур'ан-ы Каримде убада кылган. Кайсы гана жандык ушу жер жүзүндө болбосун, анын ырыскысы Алла Таалага гана таандык деген. Биз бул аяттан эмне түшүнөбүз? Бул аятта бул кайсы гана ушул жер жүзүндө жүргөн зат болбосун, буга тирүү дегенде бул бир эле инсандар эмес, башка дагы жандыктар бар дейли. Мисалы үчүн хайванаттар, куштар, деңиздеги мисалы үчүн балыктар, деңиздеги жашаган баардык ошо түрлөрүнүн баардыгы, мунун баардыгы Алла Таала өзү убада кылган. Анын рызкысы мага гана таандык, анын рызкысы мага милдеттүү деп. Эми Алла Таала мисалы үчүн сен мени багышың, мага рызкы беришиң милдеттүүсүң деп бул айтыш, бул адепсиздик. Бирок Алла Таала ошол убада кылган. Убада кылганда себебин дагы биз аткарып, ошолго жетишибиз керек. Анан мусулман катары, ошол динди түшүнгөн катары мен канчалык перзенттүү болсом, менин ошол мал мүлкүмө доо кетет, мен рызкысын чектеп коем деген же болбосо мен аны бага албай калам деген түшүнүк, бул ката түшүнүк. Туура эмес түшүнүк. Ошондуктан биз себебин аткарышыбыз керек. Буюрса Алла Таала рызкысын берет. Рызкы качан түгөнгөндө, демек адам бул дүйнөнү менен коштошот. Кош айтышат. Ошондуктан өзгөчө биз ошо кыргыздар, биз өзүбүздүн келечегибизди ойлосок, биз мисалы үчүн көп перзенттүү, көп балалуу болгонго аракет кылышыбыз керек. Мисалы бир адам баш кошуп үй бүлөдө бир перзенттүү болсо бул өсүш эмес. Эки перзенттүү болсо эки балалуу, бул да өсүш эмес. Бул качан 3төн ашса, 5ке чейин жетсе, 5тен дагы көп болсо, бул ошондо кыргыздын санын буюрса көбөйтөм деген адамдардын катарына кирет да. 5ке жетпесе бул адам кире албайт да. Бул баягы эсептөөлөрдүн негизинде айтып атам да. Ошондуктан биздин ошол үй бүлө куруп аткан жаш жубайлар же болбосо азыр жашап аткан жубайлар бул маселеде эч коркпош керек. Эгер эле ошол ден соолукка байланыштуу маселе болсо, бул башка маселе. Себеби ошол жубай келинчеги балким доктурлар насаат бериши мүмкүн. Же болбосо балким ал күйөөсү бир ооруп бир нерсе болушу мүмкүн. Ошондой гана чектөөлөрдө болбосо, анда мындай жөн эле коркуп балалуу болбой коюу бул туура эмес. Туура эмес нерсе. Устаз, бул жерде дагы бир мындай маселе болууда. Азыркы учурда аборт дейбизби, алдыруу дейбизби, кандай болот? Ошол эгерде алдырып койгондо, мындай анын рызкысын биз өзүбүз кыскартып алган болобузбу же Аллах Таала тарабынан кыскартылып алынган болобу? Бирок негизинен бул жолду биз өзүбүз тандадык, бала жакшы эле болгону алдыртып койдук. Ал кандай болуп калат ошондо? Бул ошол айткандай, бул мындай, бул өзү абортко баруу бул чоң күнөө. Чоң күнөө. Эгер эле ошол бала түйүлдүк болгондо башында эле доктурлар ошол энесине бир зыян болот деген гана бир чечимдин негизинде бир чечимдерди айткан болсо, ошондо барса болот. Бирок баланын ошол келбети түптөлүп, баягы
калыптанып калгандан кийин абортко баруу бул эң чоң күнөө. Бул баягы адамды бир тирүү адамды өлтүргөндөй эле болот. Ошондуктан мындай жолдон биз алыс болушубуз керек. Өзгөчө бул ошол мен аны бага албай калам деген бул мусулман адамдын адеп ахлагына эмес. Бул таптакыр ошо биздин динибизге, биздин салтыбызга, биздин үрп адатыбызга каршы келген мындай түшүнүк. Баягы мен айттым, баягы улут катары бул улутка каршы чыккан адам болуп эсептелинет да. Эгер эле ошол ден соолугуна байланыштуу болуп эле алдырбаса. Бирок бул тилекке каршы статистикада бул өтө чоң. Мисалы үчүн ушу Кыргызстанда эле айталы. Ушундай бойнон алдыруу саны өтө өскөн. Бул жакшылыкка алып барбайт. Бул баягы кыргыздын улутуна каршы чыккан адам катары болуп эсептелинет да. Ошондуктан биз ошол мектептерде адеп ахлак жаатында ошол эле баягы коомдо бул туура бир ыймандуу үй-бүлөлөрдү түптөгөнгө, туура эмес жолдорго баруудан, зынадан тыйганга биз бардык мүмкүнчүлүк аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Антпесе бизде bunday көрүнүш жакшылыкка алып барбайт. Бул баягы кыргыз улуту катары ага чоң зыян алып келет. Сиз ушул күнөө экенин айтып калдык. Деги эле бир акыретте кандай бир жаза болот? Азыр биз айтканыбыз менен кээ биркилер жазасын билбей калышы мүмкүн. Балким ушу жазасын айтканда, балким чынында эле булар бир андай нерседен кайтышар деген ойдо. Акыретте күнөөсү. Акыретте биз мисалы үчүн бул исламды шариаттык бир чечимди айтып коелу. Эгерде бир мусулман бул дүйнөдө бир мусулманды эч күнөөсүз анын алган болсо, өлтүргөн болсо, бул эгер ошол адам экени анык болгон болсо, бул баягы эме деп коет бизде. Бул биздин салтыбызда дагы бул баягы айтылган. Бул башка баш. Жанга жан. Жанга жан. Жок, биз ага бара албайбыз дей турган болсо, анда кунун төлөш керек. Бул кунун төлөй турган болсо, бул баягы жүздө. Бир адамга жүздө, Жүздө. Бул акыретте бул дүйнөдө боло турган жазасы. Тартыла турган. Ал эми акыретте Кудай Таала тозокко болот деген bunday кишилерди. Эч бир күнөөсүз өлтүрүп салганды. Ошондуктан бул мусулмандын жаны, мусулман адамдын жаны, бул өтө ыйык. Бул баягы Каабаны бузуп коюудан дагы ыйык турган нерсе Кудай Тааланын алдында. Ошондуктан мусулман ошончолук урмат сыйга ээ. Бул жакта бир суроо келиптир. Ырыска Аллахтан деп эле аракет кылбай жата берсе эмне болот деген суроо экен. Ошол биз жана сөз айтып аттык, кайталап аттык. Бул күнөө болуп эсептелинет. Ошондуктан мындай түшүнүк кылырбыз. Бизде мисалы үчүн алма быш, озма түш деген нерсе жок. Биз туруп аракеттин үстүндө болушубуз керек. Сен мисалы үчүн өзгөчө бир коомдо мындай болбошу керек да. Бул өзгөчө эркектерге айтыла турган сөз. Кээде ушундай бар, күйөөсү иштебейт, аялы жумушта. Же болбосо баласы бар, чоң эле килейген. Ата энесинин пенсиясы менен жашайт. Бул эң чоң айып, бул адепсиздик. Мындай адамдар туруп барып иштеши керек. Жаткан эмес. Кээде ушундай адамдар айтат, мен барып иштегим келбейт дейт. Бир жумуш айтылса. Мисалы үчүн бир жумуш чыкты, барып иште десе, айтат, ал жактын айлыгы аз экен. Канча? 15 000. Ага сага канча керек? Мага көп керек. 50 000 керек. Ага мындай болсо барбаймын. Ошол адам 1 жыл жатат, эчтеке таппайт. Суроо мындай эме келет да. Сен деген 10 000 150 000 тапмаксың да, мисалы үчүн 1 жылда. Сен эчтеке тапкан жоксуң азыр, жөн эле жатасың. Мисалы мындай. 10 ай иштесең деле
150 миң тапмаксың, а бирок сен тапкан жоксуң, башка жумушты издейм деп атасың. Ошондуктан биз коркпошубуз керек да. Аракет, ошол барып иштейли, мейли. Сен азыр сага эч ким бербейт анчалык айлыкты. Эгер эле сен ошончолук профессионал болсоң, ошондо айтсаң болот. Мен ошондойго барбайм, аз берген, мага чоң баягы айлык берген жерге барышым керек деген. Ошондуктан биз мейли аз болсун барып, биз ошол жактан эмнени үйрөнөбүз? Тажрыйбаны үйрөнөбүз. Элдер менен мамиле кылганды үйрөнөбүз. Биз ошол жактан тажрыйба түптөйбүз. Биз ошол жактан баягы мындай деп коебуз, бир резюмесине бир кошумчалар болот. Мен деген бир жерде барып иштегенмин. Мисалы башка кийинки жумуштарга бара турган болсо айтат да, сен каякта иштегенсиң десе, айылышы мүмкүн. Мен иштей элекмин. Анда айтат, сенин таптакыр тажрыйбаң жок. Ошондуктан жок дегенде барыш керек, андай баягы бекер жатпашыбыз керек. Керек болсо ошол мейли биз башка мындай ошол жумуштарды мындай жакшы жаман дебейбиз. Ошол туура жумуштарды кандай гана болбосун, баягы ылдыйкы жактан биз иштешибиз керек. Рызкы табышыбыз керек, ошо үй бүлөбүздү багышыбыз керек. Ата энебизди багышыбыз керек. Аз да көппү чыгса биз ошол иш аракеттин үстүндө болушубуз керек. Кудай таала балким ошондой биздин жакшы ниетибиз, жакшы аракетибиздин себебинен башка жолдорду ачып коюшу мүмкүн. Демек, бир жакшылыктын артында экинчи жакшылык бар деген сөз, Буюрса. Иншалла, барыңыздарга ийгилик. Ибадат дуа кылып рызкыны көбөйтүп алса болобу деген суроо экен. Бул да жакшы суроо. Бирок биз туура ибадат, ошол ибадат туура кылып Кудай Тааладан сурайбыз. Бул ошо Кудай Таала сураганда пайгамбарыбыздын хадиси бар. Бул сайх хадистер айтылат. Керек болсо ошол бут кийимиңдин боосунда Кудайдан сура дегени бар да. Ошондуктан бардык рызкыны биз Кудай Тааладан сурайбыз. Ошону менен биргеликте биз иштейбиз, аракет кылабыз. Үйдө отуруп эле рызкыны күтүп отурбайбыз. Ошондуктан биз ошону туура кылсак, биякта мисалы үчүн Алла Таала бул дүйнөдө эрежелерди дагы жараткан. Рызкыны вада кылды, бирок эрежелерди да жаратты да. Мисалы үчүн бир адам, бир бала үйлөнө элек, бирок перзентти болгусу келет. Бул өмүр бою Кудай Тааладан Алла Таала мага перзент берчи деп сурап, бирок үйлөнбөсө, буга кантип Алла Таала берет. Ушундай эрежелер Кудай Таала кылган, берген. Мисалы үчүн бир адам базарда иштегиси келет, же болбосо көп чоң акча тапкысы келет, бирок ошол ал бизнесте же өндүрүштө иштебесе кантип бир акчаларга, ошол рызкыга жетет. Ошондуктан келиңиздер туугандар, биз ошол жолду туура тандайлы, туура кылалы. Анан буюрса Алла Таала биздин ишибизге ийгиликтерди берет. Устаз, кечээ эле бир жакында эле бир нерсеге күбө болдум да. Бир дос кызым бир жерде иштемекчи болуп барды. Барганда ал жерде болгондо ичимдик ичилет экен. Ошол үчүн ал жумушун таштап кетти. Демек аныкы туура. Ошондой болуп калабы? Деги шарият бул нерсеге кандай карайт? Убактылуу болсо дагы бул начар нерсе болгон үчүн буну таштап кетсек болот. Демек, рызкыбызды башка жактан издесек болот. Туура, ошондой мындай принципиалдуу маселелер болот. Мусулман адам катары кээде ошондой туура эмес иштер болуп, альтернатива бар болсо, биз баш тартсак болот ошондой жерлерден. Туура эмес иштер болуп аткан болсо, ошондой жанакындай арак-шарак сатылган жерлер бар. Ошол эле учурда бизде мүмкүнчүлүк бар. Башка жерден иштеп тапканга, ал жерде мисалы үчүн сатылбайт, башка жерде ошондой арак-шарак биз ошол жерге барып иштеп рызкыбызды тапсак болот. Бул принципиалдуу маселелерге кирет. Ошондой адалдан тапканга да, себеби биз айтып атпайбызбы, рызкы адалдан болушу керек. Ошо туура биз жолдорду менен, ошо шарият буйруган, динибиз буйруган жолдор менен тапкан болсок,
бул буюрса адал ырызкы болуп эсептелет. Устаз бир эң эле бир орчундуу нерсеге келели. Бул динде негизи тарыхта көп окуялар болгон. Ушул ырызкы тууралуу бир жакшы бир окуя айтып бериңиз. Анан бир акыркы кайрылууну бир кыргыз элине жасап өтөлү. Эми мындай менде бир тарыхта мындай айта албайм, эстей албайм. Себеби деген мен жогоруда айткандай, бул ырызкы чексиз, Кудай Тааланын ырызкысы чексиз. Кээде бир биз мындай кээде адамдарда бир түшүнүк болот. Бирөөгө берсе, ошо Алла Тааланын ырызкысы ошол адам менен гана чектелет депчи. Бул бир кызмат болсун, же болбосо бир соода болсун, меники гана болсун, башканыкы болбосун, же болбосо мен эле кылайын, башкасы кылбасын ошол ишти дегенде бир адамдарда бир ушундай бир пейил болот да. Бул туура эмес пейил, жакшы пейил эмес. Ошондуктан биз Кудай Тааланын ырызкысы чексиз дейбиз. Биз ошого ишенишибиз керек, ынанышыбыз керек. Ошол адамга берген ырызкыны сага дагы Алла Таала берет. Ошондуктан биз ошол туура жолдор менен, туура ыкмалар менен Кудай Тааланын ыраазычылыгын табабыз деп ушул ырызкынын үстүндө аракет кылсак, буюрса биз чоң ийгиликтерге жетебиз. Бизде мындай көрө албастык деген нерсе болбошу керек. Биз эгер ошончолук жакшы иш болуп аткан болсо, биз тескерисинче сүйүнүшүбүз керек. Ошол жакшылыктар дагы менде болсун. Ошол жакшылыктарга дагы чогуу жетели деген кең бейилдик, ушундай айкөлдүк асыл сыпаттар мусулманда болушу керек да. Биз ошондо чоң бир мындай кандай десем, көзгө көрүнбөгөн илдеттерден арылабыз да. Устаз, анан төмөндөгү айтып калбадыкпы? Ырызкы деген бул адамдагы кулк мүнөзү дагы деп айтып калдыңыз да. Деги эле сиздин оюңузча бир жакшы адам дейлиби, бактылуу адам дейлиби? Негизи ырызкысы кең адам кандай мүнөздөргө ээ болушу керек? Оюңузча. Эми бул баягы Алла Тааланын даанышмандыгы экен. Кээде ошол жакшы адамдар болот, жакшы адамдар деп айтабыз. Баягы адеп аклагы, анын жүрүм туруму жакшы. Ошол эле учурда ал адамда жетиштүү материалдык баягы ырызкысы болбошу мүмкүн. Бирок бул Алланын даанышмандыгы. Кимге берет, кимге бербейт деген нерсе да. Кээде бир бай адам болот, Алла Таала берген, бирок анын жетиштүү деңгээлде илими жок. Жосо бир жөндөмү жок. Ошондой экен да. Бул дүйнө бир кем дүйнө деп коет кыргыздарда. Ошондуктан мындай биз бири-бирибизге мындай муктаж болуп, бирибизге жөлөк болуп, бирибизди колдогонго муктажбыз. Бир адамдын ою бар, бирок ишке ашыра албайт. Аны башка бирөөгө айтса, ал ашырат дегендей да. Анан ырызкына дагы бир жерде айткым келди, бир эсимде турган нерсе. Мисалы үчүн, кээде абройлуу адам, же болбосо сөзүмдү өтүү адамдар болот. Бул дагы аларга берген Кудай Тааланын ырызкысы да. Ошол адамдар дагы ошол ырызкысы менен бөлүшүшү керек. Бөлүшүшү керек дегеним эмне? Бир адам келип, менин бир чечилбей турган маселем бар эле, сиз аркылуу чечсем болобу? Кудай Таала да, Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримде айткан мындай аяты бар. Алла Таала силерге ырызкы берген нерселерден силер сарптагыла, Алла жолунда. Сарптагыла дейт. Сарптагыла дегенде биз кантип сарптайбыз? Ошол мал мүлк жакта бул зекет, садаканын бардыгы кирет. Кудай Тааладан келген ырызкы да мунун бардыгы. Силер ошону Алла Тааланын жолунда сарптагыла дейт. Зекетке ээ болгон адамдар зекеттен берсин. Байлар ошо садака кылсын, муктаждарга жардам берсин. Илимдүүлөрдүн мал мүлкү жок, бирок илими бар. Ошо илими менен бөлүшсүн. Тажрыйбасы бар адамдар бар, ошо тажрыйбасы менен бөлүшсүн. Ошол эле жанакы сөзү өтүмдүү бар адамдар бар. Ошолор дагы өзүнө гана сактап калбастан башкаларга дагы жардам берсин. Ортомчу болсун дегенде ушундай да. Ошондуктан бул Кудай Тааланын айткан ушу
аятынын чоң бир мааниси бар да. Бул бир эле материалдык эмес, мындай моралдык жана көзгө көрүнбөгөн нерселер менен дагы бөлүшүш керек биздин мусулман бир туугандар. Деги эле бир акыркы болсун, ушул сиздин бир кыргыз элине бир насаатыңыз болсунчу. Менин насаатым, айта турган сөзүм, биз рызкы бул Алла Тааладан гана деп ишенип, бекем ишенип, туура ишенип, Кудай Тааладан гана ушу сурашыбыз керек. Башка тиги бул адамдан болот, тигиден болот, сыйкырышдан, көз ачылыктан эмес, бир гана Алла Тааладан болот рызкы деп. Анан биз туура жол менен, туура баягы ыкма менен ошол рызкыбызды издешибиз керек. Ошондо биз Алла Тааланын ошол рызкыларына, ийгиликтерине жетебиз. Чоң рахмат устаз, бүгүнкү алтындай болгон убактыңызды биз менен бөлүшүп, келип жакшы бир акыл насаатыңыздарды айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аллах Таала сизден ыраазы болгон болсун, өмүрүңүзгө береке берсин. Деги эле үй ичи менен аман тынч болуңуз. Урматтуу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү жана Насыйкат радиосунун угуучулары. Эфирде насыйкат берүүсү болду. Биздин коногубуз Бактияр Туктагази уулу болду. Сиздерге дагы Аллах ыраазы болсун. Алтындай убактыңыздарды биз менен бөлүшүп, бизди көрүп, тыңдап отурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге дагы бир пайдалуу кеңештер болду деп ойлойм. Кызматыңыздарда кызыңыздар Жеңишгүл Тайыр кызы болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.